Күмүш оймок кол өнөрчүлөрдүн чакан жамааты уюшулганына 27 жыл толду. Ууздардын бири кийиздин түрлөрүн тигүүнү жактырса, башкасы үй ичине кийүүчү бут кийимдерди жасайт. Дагы бири боз үйгө керектүү баардык кийиздерди жасоонун чебери. Сыйсай мейли чачыма, жыргалды ушул турмуштан, балдарым үстүн татына. Төшөк, жаздык, шейшеп ошондой заказдарды алып иштеп атабыз. Ошон менен бирге эле шырдактарды дагы тапочка, туризмге сата турган эң өтүмдүү буюмдарды жасап атабыз. Кыз келиндерди ишке тартып, жумуш орундарын дагы көбөйтө беребиз. Келечекте мындан дагы чоң кеңейип, бир республикалык деңгээлге бир жакшы из калтырабыз деген ойдобуз. Мына мындай ала кийиз шырдактар бир кезде баркы кетип, колдонуудан чыгып калган. Убакыттын өтүшү менен кайрадан бааланып, учурда буйрутма бергендер арбын. Мындагы кийиздердин оймо чиймелери, өңү түсү, формасы кардардын суроо талабына жараша болот. Боз үйдүн жыгачтарын гана сатып алып, калган баардык кийиздери жасалгасы дал ушул ууздардын колунан жаралат. Айрыкча бул кызга септи колдон келсе ошону өндүрүп баштадык, буюрса иштеп баштадык. Андан тышкары кичинекей шырдакчалар, туристтерге даярдап келдим кетим акырынан керек уже башталды. 10 адам иштеп атабыз. Эми мындан дагы көбүрөөк болот го деп үмүттөбүз. Жакшы самалыктар башталды, буюрса эми алдыда дагы болот го дейм. Канча жылдан бери иштейсиз? Мен өзүм 98-жылдан бери иштеп келатам биякта. Ушул Токтакан эжебиздин уюштурганынан баштап ушул жакта иштеп келатабыз. Ортодо бир аз тынуулар болду, бирок кайра башталды да. Азыр кийизден, жүндөн жасалган оюнчуктар, зер буюмдары, бут кийимдер абдан популярдуу. Мындай көркөм чыгармаларды жаратуу ар кимдин эле колунан келе бербейт. Биз көпчүлүгүн кийиз менен иштейбиз, жүн менен иштейбиз. Ушу койдон кыркылып алгандан баштап жүндү тазалап, сабап, сорттоп, жүн тыткычка тыттырып, өзүбүз кийиз жасап, өзүбүз ошол кийиздерди боеп, анан каалаган түргө боеп алып, өзүбүз каалагандай шырдактарды жасайбыз, ала кийиздерди жасайбыз, боз ийдин кийиздерин жасайбыз. Боз ийдин кийиздерин бар жогун баарын жасап алып, өзүбүз жыгачын сатып алабыз, калганын баарын өзүбүз бычып, тигип, жип шуусунун баарын өзүбүз чыйратып, өзүбүз тигип бүтүрөбүз боз ийди. Айылдын көптөгөн тургундарына биз боз ий тигип бычып баарына өзү айткандай кылып жасап беребиз. Учурда бул жамаатка буйрутмалар өлкөнүн ар аймагынан түшөт. Чет өлкөдөн келген туристтер дагы кыргыздын оймолоруна суктанып, сатып алгандар бар. Ал эми бул ууздар алдыда кеңейип, дагы иш орундарын камсыз кылууну максат кылышат. Аны менен бирге кыргыздын баалуулуктарын сактап, маданияттын өнүгүшүнө салым кошуу аракети күч. Асылбек Байалиев, Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Ысыкөл жаңылыктары.